Биздин Өзгөндүн 3 күмбөзү. Бул күмбөздөр 11-кылымда Караханиттердин убагында курулган. Бул жерге Караханиттердин алгачкы хандарын ханы Сатапура хандын небереси Насир ибн Али коюлган. Анын жакындары, анын бир туугандары коюлуп отуруп күмбөзгө айланып кеткен. Андан кийинки хан, анын жакындары коюлуп отуруп түндүк күмбөз курулган. Андан кийин ал толгондон кийин түштүк күмбөз курулган. Түштүк күмбөзгө эң акыркы конуп Султан Бабырдын бир тууганы Санжар Султан коюлган. Ошол жерде биздин күмбөздөр Султандын күмбөзү болгон. 74-80 жылдардагы реставрацияда 60 адамды сөөгө алынып башка жака коюлган. Башка жака коюлган, ичинен 60 адамды табылган. Моосу оригинал, мунусу реставрациядан кийин. Реставрациядан кийинки. Ушундай эле мына оригинал. Бирок мына жакшы сакталган экен. Азыр Эрмитажда. Бул азыр оригиналы? Ооба. Бул реставрация. Реставрация. Муну чыгарып Союздун убагында алып кеткен дагы азыр Эрмитажда, немеде, Эрмитажда. Эрмитажда турат. Мына символикаларды карап койчу. Оригиналы. Булар оригиналдары. Германияныкы деп ойлошот барды эле. Биздин ата бабадан калган. Эмнени түшүндүрүшү мүмкүн булар? Бул аламдын чексиздигин билдирет. Аламдын чексиздигин, э? Ооба. Реализация казып атканда мына жерде. Кичинекей жерде. Ушул экспонаттардын баары ушул жерден табылган. Мына өзгөндө могул жерде казып атканда мунун баары табылган, э? 183 экспонат табылды. Ошо кичинекей жер. Эмне үчүн колдонулду? Буну дан сактаган, Жалалабадтан ошко платный жол курулуп атканда ошол жерде табылган. Мурунку Өзгөндүн таза суу түтүктөрү. Караханиттердин убагында Өзгөндө чегилген тыйымдар. Караханит убагында чыккан тыйымдар. 11-кылымда. Россиян тыйымдары. Бул Россиян тыйымдары,